Буга чейин бизге жалаң колдонулган авиалайнерлер келип турган болсо, бүгүн эгемендүү Кыргызстандын тарыхында биринчи ирет Airbus 220 тобундагы жаңы үлгүдөгү учак алынып келинди. Самолетту Air Manas чеге компаниясы сатып алган жана Каганат деген ат беришти. Бүгүн учактын презентациясы өтүп, конокторго тааныштырылды. Air Manas компаниясы билдиргендей, дагы бир жаңы учак ушул эле жылы авиакомпаниянын паркын толуктамакчы. Алардын салону бир класстуу жасалып, жалпысынан 145 жүргүнчүгө ылайыкташтырылган. Airbus'тын учактарын колдонууну үйрөнүү үчүн Air Manas компаниясынын экипажы жана техникалык кызматкерлери Франкфурт менен Цюрихте окуп, билим алып келишкени маалымдалды. Акыркы жылдары жарандык авиация аксап турганын эске алганда, мындай жогорку үлгүдөгү авиалайнерди эксплуатацияга алуу Кыргызстан үчүн өтө маанилүү иш-чара дешет чогулгандар. Буну финансовый лизинг алган. ГТЛК деген Россияда компания бар, лизинговая компания. Бул жапжаңы самолет. Аны кишилер айтат да, масловой деп. Жапжаңы самолет. Анан расход топлива, бунуку карасаңар Airbus 320 деген бар. Примерно 25-30% кемирээк. Ошон үчүн бул, конечно, маркетинговые службы авиакомпания иштейт. Возможно, даже билеттин баасы төмөндөйт. Эмне дегенде бир рейс алсак, примерно 40% рейстин эмесин бул топливо, авиакеросин. Как известно, за свою многолетнюю историю компания Airbus стала ведущим производителем самолетов. Өзүнүн көп жылдык тарыхында Airbus компаниясы заманбап ыңгайлуу учак өндүргөн алдыңкы ишканалардын бири болуп калды. Белгилей кетчү жагдай, аталган компания атмосферага зыяндуу нерселерди бөлүп чыгаруу, жүргүнчүлөрдүн ыңгайлуулугу үчүн ыз ычууну азайтуу жана комфорттуу шарт түзүү боюнча жакшы секирикттерди жасады. Airbus 2020 учагы учурда эң тынч, үнөмдүү жана экологиялык болуп эсептелет. Бүгүнкү күн Кыргызстандагы жарандык авиациянын жаңы барагын ачып отурат. Атамекендик Air Manas жана жалпы жергиликтүү авиакомпанияларга ийгиликтерди каалайм. Air Manas'тын өкүлдөрү жаңы учак билет баасына эч кандай таасир этпей турганын айтышты. Жана компаниянын планына ылайык 2023 жылдын соңуна чейин Кыргызстанга алынып келине турган жаңы самолеттордун саны 5ке жетмекчи. Инновационные разработки. Жаңы алынып келинген учак Air Manas'тын дивизине дал келет. Кыргызстандагы авиацияны биз түзгөн эмеспиз, бирок биз өзгөртөбүз. Учурдан пайдаланып айта кетсем, Кыргызстандын туристтик потенциалы эң жогорку деп эсептейм. Тоо суулары, жергиликтүү табияты, сөз жеткис кооздугу, Кыргызстандын бермети ысык көл. Ар бир адам өмүрүндө жок дегенде бир жолу бул жерди көрүш керек. А220 бул потенциалды ачып берет. Кыргызстан үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү жаратат деп ишенем. Мындай учактардын жогорку диапазондо учуу мүмкүнчүлүгү алардын үзгүлтүксүз чоң аралыкка жетүүсүн камсыздайт. Air Manas бул авиалайнерлерди ички жана эл аралык багытта, КМШ жана Чыгыш Азия өлкөлөрүнө учууга колдонууну көздөйт. Кыргызстанда каттоодон өткөн учактардын көбү бузулуп, 3/1 гана колдонууга жараары айтылган. Кыргызстандын авиакомпаниялары учактардын сапатынан, учуу коопсуздугунан улам 2006 жылы Европа биримдигинин кара тизмесине кирип, чөлкөмдөгү ишмердиги чектелген. Air Manas компаниясынын башкы директору оператор катары кара тизмеден чыгууга аракет кылып жатабыз дейт. Биз ойлоп атабыз, биздин картада, биздин маршруттарда жаңы шаарларды көргөнгө мүмкүнчүлүк алабыз деген оюбуз бар. Экинчи жана кара тизме боюнча биз бул жыл 2021 жыл биз оператор катары да биздин өлкөбүздө ошо кара тизмеден чыгууга аракет кылып, бул бир натыйжа алып келерин деген ойдобуз. Мамлекет өзүнчө, операторлор өзүнчө белгилүү бир аудиттер бар. Ошо аудиттерди аткарганда, анан Евроконтроль муну тастыктаганда биз чыкканга шартыбыз да бар, мүмкүнчүлүгүбүз да бар.